Процедурный 5-ші микрофон. Бүтін Қырғызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, 20 жылдың бюджеттин бүгүн бекитип аткандыктан өзү мыйзамсыз. Ошол бюджетти кабыл алган, ошол бюджеттин аткарылышын көзөмөлгө алган ким бар бүгүн? Кээ бир учурда айтылат го, преемник болуп кала берет булар, эч ким жок болуп кетпейт. Кана, ким жооп берет бүгүн ошого? А эгерде бүгүн биз ушул аткарылышын бекитпей койсок, эмне болот процедура боюнча? Ким жооп бере алат? Мен сен жооп бериш керек. Ошо жооп күтүп атам мен, ким жооп берет? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мен ошо процедурный болгон үчүн жооп берип атат элем. Бул эми биз отчету тапшырбасак, мыйзамды бузган болобуз. Мыйзамансыз деле бузулуп атпайбы? Миллиарддаган сомдорду башка жакка кетип, миллиарддаган сом казынага түшпөй башка жак менен кетип баратат деп, менин сөзүм эмес, өкмөттүн ким экенин билбейм, өкмөттүн мүчөсү айтып атпайбы? Адахан Кимсанбаевич туура, аудитордун айткан сөзү туура, бирок бүгүнкү күндө бар жок ошол көрсөтүлгөн предписанияны биз аткардык. Бир гана 4 миллиард 900 миллион сом акча каражат калды. Ал акча каражат кандай катуураак айтсаңыз? Бүгүнкү күндө азыркы тиги аудитор айткан предписаниясына бүт пункттар бул туура. Бүгүнкү күндө 4 миллиард 965 миллион сом гана акча каражат калды. Бул сумма табылды. 4 миллиард катуураак сүйлөңүзчү, кечиресиз. Могул жактан угулбайт артта. Бул жерде тиги бир гана 4 миллиард 900 сом акча каражат калды, фондко биз которуп беришибиз керек. Ошол маселе гана калды. Ал маселени биз азыр караштырып чечип атабыз. Механизмди план мероприятияны иштеп чыгып атабыз. Тийиштүү министрликтерге беребиз. Бул фонд негизинен саламаттык сактоо тармагына, билим берүү тармагына жардам берүү максатында түзүлгөн, ошондой эле экологиялык. Ошонун негизинде программасын бизге берсе, биз ошонун алкагында иштеп атабыз. Жыл ичинде биз быйыл болсо кийинки жылдан баштап уже министрликтер аркылуу ошол 4 миллиард 900 сом акчаны биз кайтарып беребиз. Бул акча чынын айтканда биз желип кетип, же башкача мыйзамсыз иштелип кеткен жок. Бул акча каражат ушу бекитилген бюджеттин алкагында гана чыгымдалган. Анда муну аудитор болгон уюм сиздердин сөзүңүздөр туура келбей атабы? Жо, Адахан Кимсанбаевич туура. Азыркы аудитор айткан сөз баары туура. Нарушениялар туура. Биз ошо нарушениялардын баарын иштеп чыгып, бүгүнкү күндө жөнгө салдык. Бир гана ушу 4 миллиард 900 миллион сом акча каражат, фонддун акчасын биз беришибиз керек экология. Канча кылмыш иши козголду? Канча кылмыш иши козголду? Аны боюнча азыр эки аудитор счетный эсептөө палатасы айтса керек, себеби берген тийиштүү органдарга. Бүгүнкү күндө бизде эки маселе боюнча. Бул 20-жыл болуп атпайбы? Андан бери 2 жыл өттү да. Жок, азыркы маалда жумуш алып барылып атат. Биз бүт элек. Журналисттерге түнү менен эле баса калуу эле кылмыш ишин козгой салып атпайсыңарбы? Эмне үчүн эгер миллиарддаган сом мамлекеттик казынадан кетип барса, эмне үчүн кылмыш иши козголду элек ушул кезге чейин? Жок, козголгон. Азыр комитетте талкуулаганбыз биз бул боюнча. Эсептөө палатасы маалымат берген, кайсы иш боюнча козголгон, бүт жогун. Бүгүнкү күндө тийиштүү органдар бул маселе боюнча иш алып барып атат. Соңку мен тактоочу суроом ошол эсеп палатасына сизге бергим келип атат. Жалпы ошол бюджеттик каралган каражаттын канчасы мыйзамсыз башка жакка кетти? Сиз мына 500 миллион бир тарабынан айттыңыз, 64 миллион деп бир тарабынан айттыңыз. Жалпысы канча? 138 миллиард жалпы бюджеттин көлөмү. 183 миллиард. 139. 139. Ошонун канчасы мыйзамсыз кетти? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бул жерде мындай болуп атат. Биз деген бул текшерүүнүн эң максаты сиз өзүңүз туура айтып атасыз. Бул бүгүнкү күндө 22-жыл болуп калып, актуальность кетип калгандыгына байланыштуу мындай кополураак, одоно кополураак болуп атат. Муну биз 20-жылы, течение 21-жылы текшердик. Күзүндө сентябрь айында советте карадык.
Ошодан кийин анан ошол шайлоо болуп башка немелер болуп калып, 6-6 чакырылышта 22 жыл менен 21 жылды карап, 20 жылды караганга жетишпей калышкан. Ошондуктан бул ушул 20 жылдын бюджетинин аткарылышын бекитүү сиздерге туура келип атат. Бул жерде жетишпестиктердин бардыгын предписание жазып, жазма буйрук жазып, министерство финансы министрлигине, кабинет министрликке, жогорку кеңешке, совбезге бардыгына бердик. Башкы прокуратурага дагы 2 маселе боюнча бердик. Биринчи маселе боюнча ушул азыр 4 миллиард 900 боюнча аткарылбай турган маселе боюнча башкы прокуратурага бергенбиз. Андан тышкары дагы биз жанагы сырттан алган внешний кредиттердин аткарылышындагы ошол алган акчаны аткарбастан, освоить этпестен пения төлөгөн 1 жылда 95 миллион, 15 жылдан 20 жылга чейин 635 миллионду биз башкы прокуратурага бергенбиз. Биз кредит алып, ошону освоить этпеген үчүн кредит төлөгөндөрдүн чарасын көрүп бериңиздер деп. Жалпы суммасы канча болду ошондо? Жалпысын айтсаңыз. Биз жанагы оюбузду пикирди белгилебеген 19 миллиард менен кошулуп 43 миллиард болуп атат. Такталган могу жерде биз финансовый нарушение деп коет. Биз бюджеттик кодекстин негизинде ушул мыйзамдардын негизинде текшерип атабыз. Мыйзамдын аткарылышын, сиздер чыгарган мыйзамдын аткарылышын так аткарылдыбы, так эмес аткарылдыбы текшергенде 23 миллиард бүгүнкү күндө каржылык бузууларды биз тактап, чара көрүүгө биз тиешелүү министерстволорго бердик. Ошонун 17 миллиард 480 миллиону аткарылып, бүгүнкү күндө 4 миллиард 900 гана аткарылбай турат. Бул деген жана жогорудагы айтылган жана кумтордон түшкөн охрана природа менен тиги фонд развития регионов деп коет. Ошодон алынган бюджетти колдоого кетип калган акчаны ордуна коюш керек. Булар бирдиктүү казынага ошону кое албай жатышат. Калгандарын бардыгын так аткарып бүтүштү биздин берген заменчилер боюнча. Талант Турдуматович, мен процедуралык суроо бердим да, жооп ала албадым. Эгер биз ушул бюджеттин аткарылышын бүгүн бекитпей койсок эмне болот? Мен же каржы министрлигинен же башка жигиттерден жооп таппагандан кийин жогорку кеңештин алдына ушул маселени коюшубуз керек да. Мүмкүн биз колдобой койдук. Себеп миллиарддаган акча максатсыз пайдаланды. Алтынчы микрофон. 10 секунд. 5-ші микрофон geçiniz. Эгер ушул мыйзамсыз пайдаланганын билип туруп биз бекитип койгон болсок, депутаттардын жүзү кайда кетет? Ушул процедурага бирөө жооп береби? Биз бекитпей койдук. Эмне болот? Урматтуу коллегалар, процедуралык маселе боюнча суроолорду ортоңку трибун эмеден микрофондон берсиңер. Анан суроолорго ордуңардан жазылгыла.